Каракөңгөй айылдык китепканасында Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгынын алкагында жана 23 апрель Китеп жана автордук укук күнүнүн урматына 12 апрелден 22 апрелге чейин 100 окурман 100 китеп темасында китеп окуу жумалыгы жарыяланган. 100 окурман 100 китеп. 100 окурман 100 китеп окуу жумалыгына катышып жатабыз. 100 окурман 100 китеп. 23 апрель китеп күнүнө карата биз классыбыз менен 100 окурман 100 китеп жумалыгына катышып атабыз. Биз классыбыз менен 100 окурман 100 китеп окуу жумалыгына катышып жатабыз. 100 окурман 100 китеп жумалыгына катышып жатабыз. 100 окурман 100 китеп. 100 окурман 100 китеп. Китеп окуу жумалыгына айыл тургундары жана жаш окурмандар маани берүү менен активдүү катышышты. Жумалыктын алкагында тигүүчүлөргө, сатуучуларга, мугалимдерге, окуучуларга, тазалоочу кароочуларга, айдоочуларга, жөнөкөй айыл тургундарына китеп берүү менен китеп окууга тарттык. Китеп курчун ыкмасын колдонуу менен улгайган адамдардын үйлөрүнө китеп жеткирип берүү иши да аткарылды. Мектептеги ар бир классты баш багып, жумалыкты жарыялап, китеп окууну жайылттык. Инклюзивдүк окурмандарда көңүл сыртында калган жок. Жарыяланган жумалыкта китепканага келген окурмандардын саны көбөйүп, жыйынтыгында бир жума аралыгында китепканага 100 окурман катталып, китеп берүү окурмандардын катышы да бир кыйла көтөрүлдү. 100 окурман 100 китеп жумалыгынын жыйынтыгын чыгарууну 23 апрель Китеп жана автордук укук күнүнө карата уюштурулган кеңири форматтагы маданий оюн-зоок кечесине туштадык. Бул иш-чарага китеп окуу жумалыгына катышкан бардык окурмандар күбө болушуп, 100дөн ашык китеп сүйүүчүлөрдүн катышуусунда өттү. Иш-чарага чакырылган коноктор да өзгөчө болушту. Иш-чарага катышкан окурмандардын жаш курактарын айта турган болсок, башталгыч класстын окуучулары, мектеп окуучулары, айыл тургундары, студенттер жана ошондой эле 70-80 жаштагы аталарыбыз, агаларыбыз катышты. Кыргыз улуттук университетинин студенти, китепкананын эң активдүү окурманы Бексырга уулу болот. Күнүңүздөр менен достор. Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата китепканада 100 окурман 100 китеп темасы муундарды эл алдына чыгып сүйлөө маданиятын үйрөтүү максатында Акылай жана Билимтай аттуу 2 окуучу менен иш-чараны чогуу алып бардык. Иш-чарабыз Кыргыз Республикасынын гимни менен башталды. Жана андан ары кызыктуу оюндар, кроссворд, ребус чечмелөө жана логикалык суроолор, чеберчилик класстар, ыркуу менен коштолуп, китепкананын мыкты окурмандары ыраазычылык кат, ардак грамота жана белектер менен сыйланышты. Иш-чаранын жүрүшүндө 78 катышуучу белек алышып кубанышты. Бул белектерди берүүгө демөөрчүлүк кылган Каракөңгөй айылынын тургуну, 2005 жылы туулган, китепкананын активдүү окурманы, азыркы учурда Борборуздагы Агрардык университеттин 1-курсунун студенти Маратов Рахатка терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Түгөнбөс акыл мүрөгү, илимдин ушул жүрөгү, жан досубуз китепти ардактайлы сүйөлү.